Бишкекте адам өлтүрүүгө шектүү жаран изделүүдө. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматынан билдиришти. Окуя 2025-жылдын 3-октябрына караган түнү Ак Ордо жаңы конушунун Ынтымак көчөсүндө жайгашкан үйдүн биринде болгон. Адам өлтүрүү фактысы катталган. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат деп айтылат маалыматта. Кылмышка шектүү жаран көзөмөл камераларына түшүп калган. Окуя болгон жерден шектүүгө таандык баш кийим, кепка табылган. Урматтуу жарандар, эгерде сүрөттөгү адамды таанып же анын жүргөн жери жөнүндө маалымат билсеңиздер, төмөнкү телефон номерлары аркылуу кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. 0772 144 239 0556 848 080 жана 102 номерине чалсаңыздар болот. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги маалымат берген адамдардын жеке коопсуздугу жана купуялуулугу толук сакталат. Тергөөгө көмөктөшкөн жарандар үчүн сыйакы каралган. Эске салсак, буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары Ак Ордо 3 конушундагы үйлөрдүн бирине уурулар кирип, агасы менен карындашына бычак урганы тууралуу жазышкан. Аталган булактарга таянсак, 2 жабырлануучу тең каза болгон. Кылмышкер түнкү саат 3-4 ортосунда үйгө дарбазадан секирип кирген. Үй ээси каршылык көрсөтсө керек. Аны жана тууганын бычактап кеткен. Азырынча урурлукпу же башкабы себебин аныктап жатабыз, деди Нурбек Абдиев. Ак Ордо 3-тө өлтүрүлгөн киши унаа сатып иштечү. Анын машинасынан ири суммадагы акча табылганын милициядан билдиришти. Шектүү азыр изделүүдө. Жеринде 100дөн ашык милиция кызматкерлери иштеп жатат. Алдын ала айтылган маалыматтарга караганда, каза болгондор эжеси менен иниси болгон. Ал эми каза болгон кишинин жубайы 3 баласы менен үйдөн качып чыгууга үлгүргөн. Эл Мырзага Зубур аябай жайлап кетти туугандар. Колуңуздардан келишинче жардам кылып коюңуздарды суранабыз. Апасынын колунда 2 миллион каражат жоголду. Дагы 500 000 сом жетпей турат. Ошол сумма чогулса, Аллах насип кылса, операцияга кетишет. Күнүгө бала басканда кыйналып жатат. Атасынын жоктугунан эниси да аябай баласынын операциясы үчүн каражат таба албай кыйналып кетти. Аз калды буйруса туугандар. Биз сиздерге жеткире беребиз видеону. Кайрымдуулук кылуу сиздерден туугандар. Берген садакаңыздар кабыл болсун. Барыңыздардан Аллах разы болсун. Hmm.